картинаны айтуға, азыр жалпы эле сүйлөп койдуңар эми бул формалдуулукта болчу. Келдер формалдуулукта кетели. Ош мэриясынын жыйындар залында үнүн бийик тондо көтөрүп сүйлөгөн, талап кылган, нааразычылык билдирген бир топ эл өкүлдөрүн көрүүгө болот болчу. Жыйынга даярдыгыңар жок, өзүңөр айтканда өзүңөр түшүнбөй жатасыңар деп сынга алып жатышты. Мындай талаптын негизинде транспорт министрлигинин орун басары даярданып келип жооп бермей болду. Бүгүн Ош шаарында бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин көчмө жыйыны болуп, ага жогорку кеңештин 17 депутаты, Баткен, Жалал Абадтан тиешелүү адамдар, министрлик жана ведомстволордун өкүлдөрү катышты. Даярдыгы абдан начар. Министрдин орун басары райондорду ажыратып, анан кийин проблемаларды, көйгөйлөрдү айтып бере албай, бул эми отчетко келгенден кийин маселени мына биз бул жерде канча кишини бул жанагы көчмө коллегия деген бул дайыма боло бербейт да. Биз абдан бир маңыздуу, мындай бир абдан бир маанилүү көчмө жыйын өткөрсөк деп келдик эле. Министрлер кабинетинин ошол министрлери өздөрү даяр эмес. Жыйында 2022 жылы республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражатка бир канча иштердин бүтпөй калганын депутаттар сынга алып, алардын ишине баа берилиши керек дешет. Эми 2023 жылы аткарылышын көзөмөлгө алып тапшырма берилерин билдиришти. Ошондой эле эң башкы көйгөй Ош шаарынын таза суусу болду. 21 кылымда жаан жааган сайын суу өчөт деген маселе жакшы эместигин айтат эл өкүлдөрү. Түштүктүн борбору дегенде Ош шаарыбыздын тилекке каршы 21 кылымда суусу жок деген нерсе бар экен. Өтө көйгөйлүү болду. Мына кече күнү жамгыр жааптыр, бүгүн болсо суу жок экен. Бул өтө терс көрүнүш. Биз буга бүгүн ошол күн тартибине кошуп койдук. Эмне үчүн бул көйгөй чечилбей атат? Канча акча каралган? Биздин билишибиз боюнча гранттык жана кредиттик акчалар бөлүнгөн. Бирок эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин ошол тендерлер маселеси бүтө элек? Эмне үчүн дагы деле ошол маселе чечилелек деп жана буга жооптуу кимдер күнөөлүү, аларды аныктап, тийиштүү тапшырмаларды берип, жана бүгүн Акылбек Жапаровдун келиши күтүлүп атат. Ушул түздөн түз ушул маселени мен кабыргасынан коеюн деп турам. Көчмө жыйында Ош шаарындагы, облусундагы республикалык бюджеттен каржыланмак болуп, бирок курулушу 10 жылдап токтоп турган мектептер жөнүндө кеп козголду. Мисалы, быйыл Ош облусундагы 28 объекттин бирине да каражат бөлүнбөгөнү сынга алынды. Оштун мурдагы мэри, азыркы депутат Талайбек Сарыбашев мектептерге таза сууга жана ак бууранын жээгин көрктөндүрүү үчүн республикалык бюджеттен акча бөлүүнү сурады. Ак бууранын жээгин жашылдандыруу ишке асса, ал жерлерди ишкерлерге ижарага берип, бюджетти чоңойтсо болот деп мэр болуп тургандагы кыялын дагы бир сыйрак этти. Ушул проект долбоору бүтүп кала турган болсо, мына сиздерге мен сиздер аркылуу элге жеткизип коюшум керек. Мына чоң жерлерге ошол шаардык мэрия конкурс негизинде арендага ошол жерлерди берсе болот. Ал өмүр бою ошол жерде миллиондогон бюджетке акча түшүрө турган жайларга айланат да. Бул биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу Ош шаары, местный самоуправление. Булар өзүн өзү башкарып, өздөрү акча таап үйрөнүш керек да, бюджетке кошумча киреше табыш керек. Акча табыш үчүн акча власть этиш керек да. Жыйында Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы көйгөйлөр, аткарылбай калган иштер 2023 жылга сунуштар айтылды. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов Фурхат аймагынан шаарга кирүүчү жолдун салынышына, жаңы канализация куруу үчүн акча бөлүүнү сурады. Республикалык бюджеттен 500 миллион сураганбыз. Ошол акча каражаты толук келип бүтө элек. Бизге ошо 150 миллиону келди. Калганын ошо бүгүн да көтөрдүк. Ушул маселени да ушул калган акчасын бизге ушул толугу менен бөлүп республикалык бюджеттен ушул бөлүп берүүнү. Разаков мектебибиз бар. Ошол мектебибизди тез арада ушул толук каржылап бүтүрүп берүүнү сурандык. Андан тышкары бизде дагы башка салынып аткан мектептер жана бала бакчаларыбыз бар. Ушул баш аягы бизге 200 миллиондон сом ашык акча каражаты талап кылынат да. Биз ошолорду чечип берүүнү суранып атабыз. Комитеттин көчмө жыйынында төрага кайсы бир тармактар боюнча жетишкендиктер болсо, кемчиликтер андан көп деп баалады. Ошондой эле мамлекеттик бюджет канчалык тартыш болбосун Ош шаарынын суу маселесин чечүү үчүн акча бөлгөнгө, донор издегенге аракет кылабыз дейт. Ошондой эле республикалык бюджеттен каржыланмак болуп, 50% чейин бүткөн мектептерди толук бүтүрүү талабын карамак болушту. Каржы булактарын тапсак, биз ошондо ошол
кемчиликтерди ушундай бүгүнкү күндө узак мөөнөттө курулуп бүтпөгөн мектептерди бүтүргөнгө толугу мүмкүнчүлүк болот. Көчмө жыйындын негизинде айтылган көйгөйлөр боюнча өзүбүздүн чечимибизди чыгарышыбыз керек. Ошо чечимде биз ошо кошумча дагы акча булактарын табып, ошол капиталдык салымдар беренесине дагы бир акча таап берели деп биз сунуш беребиз. Албетте ошо акча табылып калса, анан ошол жерде бөлгөн, ошол акчалар бөлүнүп атканда биз ошол сунуштарыбызды беребиз. Жыйындан кийин жогорку кеңештин депутаттары Ош шаарындагы көйгөйлөр менен жеринен таанышты. Анда таза суу көйгөйүн чечүүчү долбоор жана Ак Бура дарыясынын жээгин реконструкциялоо иштеринин жүрүшүн көрүштү. Заягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.